Саламатсыздарбы урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү. Жайкы эс алуудан кийин Кеп бар подкасты кайра чыгарыштарын баштады. Бүгүнкү биздин темабыз баатырлар элдин арасында деп аталат. Кечээ күнкү 14-июлда Кыргызстандын бир нече аймактарында нөшөрлүү жаандан улам бир нече аймактарда сел ташкындары болду. Бул сел ташкындарынан кийин социалдык баркчыларда бир өзгөчө сүрөт тарады. Анда милиция айым бир баланы көтөрүп сактап калып жаткан жеринен биз сиздерге дал ошол баатыр айымды эфирге алып чыгып, ал жөнүндө сиздерге кенен тааныштырууга аракет жасайбыз. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө батальонунун туристтик милициясы Садакат Ходжамова эжекебиз. Эфирге кош келипсиз. Эже, ошол кечээ күнкү социалдык тармактарда сүрөт көпчүлүк адамдын аябай мындай көңүлүн жылытты да. Ошол күн тууралуу айтып кетсеңиз, негизи эле кандай болду, кантип андай учурга туш болуп калдыңыз? Мен Ош областынын ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө батальонунун туристтик взводунун тескөөчүсү болуп иштеймин. Күнөөгүдөй эле шеригим, кесиптешим милициянын лейтенанты Турдалиев Али менен Төлөйкөн эс алуучу жайларына бөлүнгөнбүз. Ошол жакта кызмат өтөп жүргөн убакта эле жамгыр жаап, нөшөрлөп жауган жамгырдан келген сел Кудайым бизге берген бир сыноос экен, айтылбай келген кырсык. Ошодон сел ташкыны болуп, эс алуучулар бир аз ыңгайсыз абалга түшүп, шоковый состоянияга түшүп, ызы чуу болуп кеткен учурда баягы баланы алып коопсуз жерге өзү элдерди эвакуациялап баштаганбыз да. Ошондо көчүргөнүбүздө ошол жаш баланы алып түшкөн сүрөтүм экен. Аны мен ким тарабынан тартылганын билген жокмун ал жерде. Ойго да келген жок, мени бирөө сүрөткө тартат деген. Ошол ал эртеси күнү таркап кетти. Ошол мындай абал кандай эле? Жаан жаап атат, бир тараптан Ак Бура дарыясы ашып атат. Элдер паникада. Кантип алып чыгып кеттиңиздер? Канча адамды эвакуациялаганына келиштиңиз? Ал жерде Төлөйкөн эс алуучу жерде 13 эс алуучу жай болсо, Рахат, Салкын төрт, Бөрбай ата ушул эс алуучу жайларына аябай сел, жогорудан келген сел ташкыны жана Ак Буранын суу менен кошулуп, суу көп басты. Ошол жерде болуп турган эс алуучуларды биз болушунча кесиптешим Турдалиев Али менен коопсуз жерге алып өтүп, анан элдердин анчалык ызы чууга алдырбай, өзүбүздүн кызматыбызды кылып, өзүбүздүн милдетибизди кылып жүрдүк. Өзү биздин милдет өлкөбүзгө келген туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу, эс алуучу жайлардагы эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу, сервистик тейлөө көрсөтүү, бул негизги милдетибиз болгондугуна байланыштуу. Ошол эле ишти аткардык дейм. Ошол эле ишти аткарып, анан ошол эле учурда керектүү жерлерге кабарларды берип, кызматыбызды, милдетибизди аткардык да. Ошондо элдерди коопсуз жерге алып өтүп, көбүнчө мен ошо аялдар менен балдарга жардам берип, аларды алып өтүп, коопсуз жерге жетелеп алып өтүп, энелерибиз бар эле, эс алганы барган энелерибиз бар эле, жаш балдар көп эле. Ошону алып чыгыпканда кандай кыйынчылыктар болду? Ал жерге алып чыгып атканда кыйынчылык деген биринчиден элибиз мындай жакын каралыкта эле Абшыр атада сел келгенде элдерибиз паникага түшүп калган, ошондо жоготуулар болду. Ошонун айынан элдерибиз паникага түшүп калган болчу. Анан эми ошондой болуп кетпеш үчүн биз колубуздан келишинче милдетибизди аткарып жүрдүк. Эч бир адамга зыян жетпеш, эч бир жаранга зыян жетпесинчи, жоготуулар болбосунчу деген ой
менен биз тырышып кызмат кылып аттык да. Себеби автоунаада отурган жарандарды түшкүлө бул кооптуу деп жарандарга эскертүүлөр берип, аларды түшүрүп, анан коопсуз жерге алып өтүп аттык да, сел жок жерге алып өтүп аттык. Ал жерде кыйынчылык деген өзү көрүнүш эле өзү коркунучтуу болуп турбайбы? Ошончо элди мындай башкарып уккандар, укпагандар болбодубу? Жок, элдер бардыгы эле угуп, бири-бирине жардам көрсөтүшүп, коопсуз жерге өтүп, анан жардам сурагандар бири-биринин жардамын аябай, ошентип мындай укпай койгон адам болгон жок ал жерде. Кыйын учурда баары бири-бирин сактап калыптыр. Кыйын учурда бардыгы бири-бирине жөлөк болуп. Колуңуздагы наристе кызык болуп атат да, кантип ал колуңузга түшүп калды? Ал наристе Рахат эс алуучу жайы да эс алуучулар бар болчу ал жерде дагы. Анан суу ташкын, сел ташкандан кийин баягы ортодо жолду суу каптап калды да. Наракка өткөнгө эч мүмкүнчүлүк жок, бери жака өткөнгө да. Биз карап аттык, кантип өтөбүз деп мындай сарсанаа болуп аттык да. Сууду кечип өтсөкпү же жип байласакпы деп ар кандай ойлор келип атты. Себеби Рахат эс алуучу жайында да эс алуучулар көп болчу. Анан ичи тобо сел көрүнүп турду бери жактан. Анан суу бир аз азайганда анан сууну кечип өтсөк элдер ошол ызы-чууга түшүп калган. Анан бардыгын эвакуациялап алып өттүк. Ошо суу алып өтүп атканда ичкеринен баланы көтөрүп чыктык. Себеби бир энеде 2-3 бала болушу мүмкүн ал жердечи, эс алганы барганда. Ошондо бир эненин колунан алып баланы алып өттүк да. Ошол маалда тартылыптыр. Себеби суудан алып өтүп алайын баягыны деп. Эне берки балдарын жетелеп, башка балдарын жетелеп өттү. Мен ошо кичинекей лялечканы тайгак болуп атты, баягы энелер шоковый состоянияга түшүп калган себебичи. Анан ошол учурда балдарды биз, мен да эне болгондугума байланыштуу, биринчиден менин кызматым болсо, экинчиден мен энемин да үйдө. Ошон үчүн биринчи эле көзүм балдарга түшүп атты да мени. Ошондо Рахат эс алуу жайынан алып өтүп аткандагы бала да эми, 7-8 айлык бала. Ошол учурда байкашыбызча бут кийимиңиз дагы жок болуп калган. Сүрөттө бут кийимиңиз кайсыл учурда жоготулдуңуз? Бут кийимим ошол жерде лайга сууга бирөөсү малып кетти. Анан бирөөсү малгандан кийин мен аны бут кийим издеген жокмун. Оюма да келген жок. Бирөөсү малып кеткенде эле уже экинчисини чечип басып кете бердим. Ошол. Жеке өзүңүздүн өмүрүңүзгө мындай корккон жоксузбу? Ал нерсе оюма келген жок. Атам чалды, кызым этият бол деп атам, апам чалды. Суу ташкын болуп атканын алар да көрүп уктубу же жамгырдан ошентиштиби, же эненин сүрөөгү сездиби, кызым этият бол деп турду. Анан биз ал нерсе, мен коркунуч оюма келген жок. Эң негизги эле оюмда эч бир жаранга зыян жетпесин, жоготуулар болбосун, эс алуучуларыбыз эсен аман ушул жерден өтүп кетсин деп эле мындай жолун издей эле аттык. Кайсыл жол менен кайсыл жакка барсак жоготуулар жокпу деп ар бир эс алуучу жайга кирип карап ушинтип эле бастык. Жалпы эле бул кесипке кантип келип каласыз? Эми башына өтөлүчү. Негизи эле милицияга кантип келип калдыңыз? Айымдарды көп деле учурата бербейбиз. Көпчүлүк бөлүгү эркектер түзөт да. Кантип келип калдыңыз? Ошолор боюнча кенен токтолуп айтып кетсеңиз. Мен бул милиция болуу бул жаш кезимдеги кыялым болчу. Милицияга ошо юридическийни аяктап милиция болом деп эле ниетим менен эле ошого аракет кылып, ата-энемди колдоосу менен
милицияга келип калганмын мен. Кайсыл жерде окудуңуз, кайсы билимди алдыңыз? Мен өзүм Өзгөн районунун Заргер айыл өкмөтүнүн аябайында 1993 жылы төрөлгөнмүн. Ошол эле айылда номер 33 Дыйкан орто мектебине алгачкы кадамды 1999 жылы таштап барып, ошол жерде окуп, 2010 жылы Б. Тешебаев атындагы, Баажан Тешебаев атындагы мектепти аяктап, 2012 жылы Ош мамлекеттик Кыргыз Өзбек университетинин, азыркы учурда аталышы башкача аталып калды, Ош мамлекеттик социалдык университетинин юридика баш факультетинин 2016 жылы аяктаганмын. Андан кийин кайсы Ошол эле жылы декабрь айында РУТУСка тапшырып, 2017 жылы ички иштер органдарына жумушка орношконмун. Анан үй бүлөлүк шартыма байланыштуу арада бир аз токтоо болгон. 2022 жылы Ош ОИБтин Ош областтык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөтүү кызматынын туристический взводуна тескөөчү болуп келип, ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол кызматта иштеп келем да. 2 жылдан бери иштеп келесиз. Ооба. Негизинен бул кесипке сизди эмне тартты? Эмнеге именно дал ушул кесипти тандап алдыңыз? Мекениме кызмат кылуу, дайым элимдин, жеримдин тынчтыгында көрүү, чын жүрөгүм менен кызмат кылып, келечекте балдарыбыз сыймактанып, дагы биздин ата-энебиз да ушундай кызмат кылган, биз дагы ушундай жакшы адам болойлу деген ой менде болгон. Бала үй бүлөдөн көрүп, анан тарбиялат экен да. Анын үчүн биринчи ата-эне ошого татыктуу болуш керек экен да. Татыктуу болсоң, анан үй бүлөдө балдарың да ошондой тарбиялалат экенсиң. Onun үчүн өзүң да болуш керек экен. Жакшы. Негизинде бул кесиптеги милиция деп айтып туралы. Милициядагы эң негизги аспекти, милиция болуш үчүн эң негизги сапат кайсын деп ойлойсуз? Эмнеси, кайсы сапаты эң башкалардан айырмалап туруш керек милицияны? Милиция үлгүлүү болуш керек. Биринчиден эле үлгүлүү болуш керек. Эмнеси менен үлгүлүү болуш керек дегенде, өзүнө алып жүрүшү, элге кантип кайрылуусу, сүйлөшүшү, бул элден бөлөкчөраак болуш керек. Дайым таза, тыкан жүрүш керек. Ошондо гана элден башкача болосуң. Дайым тарбиясы дагы жакшы болуш керек. Ошо. Ал жалпы эле кесипке келгениңизде, бул кызматта иштеп жатканыңызда 2 жылдан ашыптыр да. Сиз үчүн мындай кандай кыйынчылыктар болуп турат жумушта? Айымдар үчүн да айталы. Кандай кыйынчылыктарга дуушар болосуздар? Эми биз аялбыз, эркекпиз дебейбиз. Биз ант бергенбиз. Бардыгыбыз үчүн бирдей милдеттерибиз, укуктарыбыз. Ошол эле учурда кыйынчылыгы болушу мүмкүн, бирок ар бир адам сүйүп келген кесибинин кыйынчылыгын көрбөйт да. Менде да ошондой. Мен эч кандай бул жерде кыйынчылыгы жок деп эсептейм. Ар бир убакта өз убагында кызуу деп айта алам да. Милицияда иштегенде кыйынчылыктары болот, албетте болот. Сырттан карап тургандарга кыйынчылыгы болот. Биз үй бүлөнү да алып кетишибиз керек, кызматыбызды да алып кетишибиз керек. Ошого жетише билиш керек, жетишип келатабыз. Ошон үчүн кыйынчылыгы жок деп айта алам. Кызыктуу сизге жаккан нерселери тууралуу айтып бересизчи анда? Эмнеси менен жагат да? Жумушубузда кызыктуу окуялар белки? Жумушта дайым кызыктуусу жана кыйынчылыгы менен кошо жүрөт. Бир күн кызыктуу окуялар болсо, бир күн кыйынчылыктуу болот. Анан экөө бирдей эле жүргөн үчүн тең эле алып кетебиз. Ошол кечээ Төлөкөн айыл башкармалыгындагы окуядан кийин
үй бүлөңүз ошол сүрөттү көрдүбү, ата энеңиз эмне дешти, алар же балдарыңыз эмне дешти, ошолор боюнча айтсаңыз. ооба, көрдүм. Мен өзүм да эртеси күнү көрдүм. Ар кандай досторум, тааныштарым чалуулар келип, уже соц тармагына тараган сүрөттөр келип түшүп, бул сенби деп келгенден кийин өзүм кирип карасам чындап эле мен экен. Уже мен таркап кетиппин. Чалуулар көп болду, жазуулар көп болду. Ата энем чалды, көрдүк деп сүйүндү. Эми бизде үй бүлөдө атам өзү элге кызмат кылып келген. 22 жашынан баштап эле бүгүнкү күндө атам 58 жашта кызмат кылат, элдин кызматында. Ар бир тармагын, көп тармагында иштеген. Ошон үчүн дайым элге жардам берген. Ошон үчүн аябай сүйүндү, рахмат айтышты. Бир эле олордун рахматы эмес, мен аларга рахмат айтышым керек. Себеби мен ата энем ушунчалык тарбиялап, окутуп, элге кошуп, жакшы жаманга чыдатып тарбиялаган үчүн ата энеме чоң рахматымды айтам. Ошол. Анан ушул эле учурда атам сөзсүз мени кызым деп жол жобосун көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндө деле ушундай болду, мындай жүр, өзүңдү кичпей эле алып жүр деп туура кеңештерин айтып, колдоосу бүгүнкү күнгө чейин бар. Жакшы. Жогоруда СМСтер келди, билдирүүлөр келди, чалуулар болду. Ошолор кандай маанидеги чалуулар болду, кандай СМСтер болду? Алар бул сенби, рахмат, сыймыктанабыз, азаматсың деп чалуулар келип, досторума сен кыйын кызсың деп көрүп аттыңыздар. Комментарийлерге дагы мен мунун группалашы болом, досу болом, чогуу жашаганбыз дегендерден келген комментарийлерде дагы жакшы сөздөр, ошол сөздөр өзүмдүн личкама да келип атты. Чалуулар да ошентип эле келип атты. Жакшы. Ошол сүрөттүн алдында бир өзгөчө комментарий окугум да, бир жакшы сөз жазылган. Эне кайсыл жерде болбосун, эне дегенче. Бул боюнча пикириңиз кандай? Негизи эле үйдө кандай энесиз? Балдарыңызга канчалык убактыңызды бөлөсүз? Мен жумуштан кийин эле балдарыма убактымды бөлөм. Үйдө дайым Кудайдан сурап келем. Кудайым мага туура энелик тарбияны балдарыма берүүгө жол бер, өзүң күч кубат бер, акыл бер, энелик мээрим бер деп мен дайым Кудайдан суранып келем. Үйдө энемин 2 уулду тарбиялап атам. Балдарыма буюрса колуман келишинче жакшы тарбия берем деп ниет кылам, айта алам. Жумуштан кийин убактымды балдарыма бөлөм. Балдарым менен иштешем. Алардын тамак ашы, сүйлөшүү, бирөө менен мамиле кылышы, ойнотуп, бүт бардыгын жетишем балдарыма. Анан үйдө мындай строгая мамамын. Эркек бала экөө тең. Анан строгая кармайм балдарды. Бул өзү милиция кызматында болгонуңуз үчүн эмеспи? Биринчиден ошол болушу мүмкүн. Экинчиден эркек бала келечекте энесин коргойт, элин коргойт, карындашын коргойт, келинчегин коргойт, мекенин коргойт. Ошон үчүн эркек балага строгий болгон тура деп мен билем. Эгерде балаңды сен бүгүнкү күндө өзүң защищать этип, ар нерсесине аралашып, бирөө менен мушташып келсе барып, болушуп,
мамиле кылсаң эртең ал сени кантип коргойт. Ошон үчүн мен болушунча каттыкол, бирөөдөн ыйлап үйгө кирип келсе мен үйгө киргизе албайм. Мага мама мени урду, мындай деди деген сөзү жок. Болушунча ошол өзү сыртта проблемасын чечип, өзүн өзү коргосо, келечекте мен ишенем, буюрса мени, мекенин, элин коргойт деп ишене алам да. Канткенден дагы айымсыз да. Жумуштагы бир оор кырдаалдар, үй бүлөдөгү бир оор кырдаалдар болгон учурда стресс алууга кабыласызбы? Андан кантип чыгасыз? Албетте бул болот. Бир убакта ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Андай убакта мен эч качан стресске түшүп кетпейм. Ошол күнүм менен күрөшөм. Ошол күндө кыйынчылык болгон күн менен күрөшөм. Бүгүнкү күн менен күрөшүп, бүгүнкү күндү өткөрүп алсам, эртеси күнү буюрса жакшы болот. Кудайым мен ошол аткара алганым үчүн мага ушул сыноону берип атат деп Кудайыма ишенем. Ошон үчүн стресске түшүп, өзүм алдырып койбойм. Дурсун. Алдыдачы бул кызматта канча жылга чейин иштейм деген пландарыңыз, ниеттериңиз бар? Эки жыл көп деле убактыңыз, чарчаган жоксузбу? Жок. Чарчоо болгон жок. Сыймыктанам бул жумушта. Биринчиден милдетим болсо, элиме, жериме кызмат кылыш бул менин милдетим. Дальнейшее Кудайым кайсы күнгө чейин буюрса, ошол күнгө чейин иштеймин. Кандай дейбиз? Ошол. Буюрса пенсияга жеткичейин иштейм. Жок, мен пенсияга деп ойлогон эмесмин. Мен пенсияга чыгып алсам болду деген нерсе менин оюмда жок. Колуман келишинче, Кудайым насип кылып, ушул кызматка акырына чейин жеткирсин. Иштей берем. Ден соолук болсо, аны чейин буюрса. Буюрса ден соолук болсо, тынччылык болсо. Негизи эле ушул кызматка келип жаткан жаштарга кандай кебиңизди айтат элеңиз? Эмнелерди мындай эске алыш керек экенин айтат элеңиз? Милиция органга Келген, кызматка келгендер, биз бүгүнкү күндө бул биздин милдет коомдук коопсуздукты камсыз кылуу, кылмыштуулук менен күрөшүү, жарандар менен тыгыз байланып, алардын тынчтыгын сактоо болсо, антында бекем турган кызматкерлерибиз көбөйө берсин, өзүнүн милдетин так аткарган кызматкерлерибиз көбөйө берсин. Онун арасында биз дагы мекен үчүн кызмат кылышыбыз керек, кылабыз. Бүгүнкү күндө ар бир жаран аябай акылдуу. Ошолордун арасында дагы сүрдүү, өзүнө ишенген, тарбиялуу кызматкерлерибиз көбөйүшүн каалайм. Аллахым ушундай айттырбай келген сыноолордон өзү сактасын. Эч бир жараныбыз кыйынчылык илхам кетип калыптыр уже. Кудайым ар бирибизди ушундай айттырбай келген сыноолордон сактасын. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн, элибиз дайым аманчылыкта болсун. Биз ички иштер органдарынын кызматкерлери дайым элдин жакшылыктарынын үстүндө кызмат кылып жүрө берели. Бул биздин милдетибизди так аткарайлы. Аманчылык, ден соолукта дайым жакшылыктарда гана көрүшүп, ушинтип жүрө берели. Эч качан жамандык болбосун. Рахмат.
чакан маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте алдыда дагы элдин кызматында болуңуздар, элди кандай күнгө туш болбосун элдин кызматында болуп жардамыңыздарды берип жүрө бересиздер. Урматтуу Т Медиа телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү Кеп бар подкастынын чыгарылышында бүгүнкү күндө социалдык тармактарда актуалдуу болуп жаткан сүрөттөгү айыл, Аграрга Ош шаарында болгон сел кесепетиндеги өзүнүн эрдигин көрсөткөн, өзүнүн өзгөчө кызматын көрсөткөн айым, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө батальонунун туристтик милициясы Садакат Ходжамова эжебиз болду. Эфирге келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.